Элдик курултайдын шылтоосу менен төңкөрүшкө үндөө болбойбу? Коомдук ишмер, убактылуу өкмөттүн мүчөсү Азимбек Бекназаров 24 ноябрда Бишкек шаарындагы эски аянтта элдик талкуу өткөрүүгө камданып жатат. Бул тууралуу элдик курултайдын аткаруу комитети билдирди. Элдик талкууга өкмөт мүчөлөрү жана парламент чакырылат. 10 миңден ашык шайлоочулардын демилгелеген мыйзам долбоору 4 айдан бери жогорку кеңеште каралмак тургай айтылбай дагы жатат, дейт курултайдын уюштуруучулары. Эске салсак, элдик курултай референдумга конституцияга өзгөртүү киргизүүнү сунуштайт. Элдин тандоосуна башкаруу формасы, жогорку кеңешке депутаттарды шайлоо түрү, президенттен тартып айыл өкмөт башчысына чейин ар жылдык аткарган иши боюнча жыл сайын курултайга отчет берүүсү боюнча суроолор коюлат. 24 ноябрда өкмөттөн таластагы жер үйгени жана башка кен байлыктар боюнча жарандык коомдун талаптарына жооп дагы суралмакчы. Шайлоо жакындаган сайын мурда тынч жаткан саясатчылар кыймылдап баш көтөрүп, элдин көзүнө кайрадан көрүнүүгө далбастай башташты. Деги элдик курултайдын шылтоосу менен революция төңкөрүшкө үндөө болбосо эле болгону. Мамлекетке чыккынчылык кылып камалган атка минер жатак абагына которулду. Мамлекетке чыккынчылык кылган деген айып менен камалган мурдагы премьер-министр Амангелди Муралиевдин уулу Алтынбек Муралиев Малдановка айылындагы номер 26 колониядан жатак абагына которулду. Бул тууралуу ЖМКнын маалымат кызматы билдирди. Алтынбек Муралиев атайын комиссиянын чечими менен 17 октябрда жатак абакка которулду. Азыр ал көзөмөл астында үйдө болуп жумушка чыгууга даярданып жатат. Ушул жылдын февраль айында Бишкек шаардык соту өкүмүн өзгөртүп 15 жылга чейин эркинен ажыратуу мөөнөтү кыскарган. Андан кийин жогорку сот аны 10 жылга эркинен ажыраткан. Алтынбек Муралиев өкмөттүн эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн жетекчиси, мурдагы премьер-министр Амангелди Муралиевдин уулу. 2014 жылы 4 ноябрда чет өлкөлүк уюмдарга мамлекеттик сырды ачып чыккынчылык кылды деген айып менен камакка алынган. Чала жан калган Бабанов эртең душмандарын жылаандай эле чага баштайт. Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабановго 8 кылмыш иши козголгону кабарланган. Алгач байма-бай сурактарга барып атканын, көздөрүндө коркунуч жаралганын баамдаганбыз. Анан эле баары өзгөрүп, Бабанов Москвага каттап, тойлорду ырдап, айтор шайма-шай жүрүп калган. Элдин көзү көрөгөчтө кылмыш иштерин бийлик менен сүйлөшүп соодалашканы кызуу кепти жаратты. Ким менен чечишип алышы мүмкүн? Бул жагынан ар ким кыялдангансын божомолдой берсе болот. Эске салсак, Бакиев режиминде Атамбаевдин бийлигинин учурунда дагы Бабанов саясаттан кеткен. Эмби Жээнбековдун тушунда да ошол эски пластинканы айлантып, алда көсөрлүк амалына салуу менен убактылуу оюндан четтеди. Электораты күчтүү, капчыгы калың, коомчулукка сүйкүмдүү, бөттүн чалажан болуп турушу Сооронбай Жээнбеков үчүн келечекте өтө коркунучтуу. Жыланды эле чал өлүк болуп кайра тирилип кетет да. Анан чагат эмеспи? Так ошондой образдан алганда эртең Бабанов баарынан өч алат. Анан бармагыңарды тиштейсиңер. Кызык, карапайым адамдар учурда болор-болбос кылмыштар, жалалар менен түрмөдө отурушат. Ал эми Бабановго 10го жакын олуттуу иштер козголсо да эркиндикте тайраңдап жүрөт. Мына жалган дүйнөнүн теңсиздиги. Иш үстүндө 170 милиция кызматкери курман болгон. Кыргызстан эгемендик алган жылдардан бери кылмышкерлер менен болгон кармашта ички иштер органдарынын 170 кызматкери курман болгон. Бул маалыматты президент Сооронбай Жээнбеков милициянын түзүлгөнүнүн 95 жылдыгына байланыштуу салтанатта сүйлөп жатып билдирди. Президент курман болгон милиция кызматкерлерин замандын баатырлары, элибиздин келечеги үчүн өз өмүрлөрүн беришкен каармандар деп атады. Бүгүн 1 ноябрда кыргыз милициясынын түзүлгөнүнө 95 жыл болду. Буга байланыштуу салтанат бүгүн президент Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында өтүп жатат. Кыргызстанда милиция кызматкерлери коомдук коопсуздукту сактап, аны менен катар коррупция, баңгизаттарды жана курал-жарактарды мыйзамсыз алып жүрүү менен күрөшүп, оор кылмыштардын бетин ачуу, коопсуздукту камсыз кылуу иштерин алып барат. Кыргыз милициясы Кара Кыргыз автономиялуу облусунун революциялык комитетинин чечими негизинде 1924 жылдын 1 ноябрында түзүлгөн. Кыргыз көмүр ишканасынын башчысы сабалды. Бет капчан белгисиз адамдар сабап кеткени кабарланган. Кыргыз көмүр ишканасынын башчысы Канатбек Ашырбаев кол салууну өзүнүн ишмердүүлүгү менен байланыштырды. Ал бул тууралуу BBC радиосундагы маегинде билдирди. Анын айтымында ал кара кечедеги көмүр кендеринде видео көзөмөл коюлуп, тартипке келтирүү иши башталган. Кол салгандар ал иштерге каршы болгондор болушу мүмкүн экенин айтты. Ал азыр ишке чыкканын жана саламаттыгы жакшы экенин кошумчалады.
Бет капчан белгисиз адамдар Кыргыз көмүр ишканасынын башчысы Канатбек Ашырбаевди сабап кетишкен. Окуя 1-ноябрга караган түнү Туңгуч Кичи районунда болгон. Ашырбаев спорт залдан чыгып келаткан. Бул фактыны Октябрь райондук милициясы иликтеп жатат. Азырынча милиция окуянын чоо жайы боюнча кенен маалымат бере элек. Кой-Таш окуясында жабыркаган Самат Курманкуловго эрдик медалы ыйгарылды. 7-8 август күндөрү Кой-Таш айылындагы окуя учурунда башына таш тийип жабыркаган Чүй облустук милициясынын начальниги, милициянын полковниги Самат Курманкуловго эрдик медалы ыйгарылды. Тийиштүү жарлыкка президент Сооронбай Жээнбековдун кол койгонун өлкө башчынын маалымат кызматы кабарлады. Белгилей кетсек, бүгүн 1-ноябрда Кыргыз милициясынын түзүлгөнүнө 95 жыл толду. Маалыматта Курманкуловго медал коомдук коопсуздукту камсыздоого кошкон салымы, ошондой эле кызматтык милдеттерин жоопкерчиликтүү аткарганы үчүн берилгени айтылат. Эскерте кетсек, Курманкулов мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо учурундагы операцияда башына таш тийип жабыркаган. Комага түшүп калган милиционерлерге Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунда 2 рет операция жасалып, Москвадан да дистери чакырылган. Кийин аталган шаарга которулуп дарылануусун уланткан. Бир аз убакыттан кийин Курманкуловдун өзүнө келип сүйлөп калганы белгилүү болгон. Атамбаевдин мүлкүнөн маркум офицердин 6 баласына үй берүү сунушу айтылды. Жогорку кеңеште Кой-Таш окуясында каза болгон офицердин балдарына колдоо көрсөтүү маселеси көтөрүлдү. Республика Ата журт фракциясынын депутаты Махабат Мавлянова ал жоокердин артында 2 бала калды деген маалымат туура эмес экенин белгилеп, 6 бала жетим калганын билдирди. Депутаттын пикиринде маркумдун балдарынын турак жай маселесин чечүүдө мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин мүлкүн эске алуу зарыл. Камакка алынган мүлкүн сөзсүз түрдө 6 балага турак жай камсыздоо жагын караштырыш керек. Жардамды 2 эмес 6 балага караш керек, деди ал. Кыргызстандын мурунку президенти Алмазбек Атамбаев быйыл кол тийбестик макамынан ажыратылды. Август айында аны Кой-Таш айылындагы үйүнөн кармоо операциясынын учурунда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Альфа атайын түзүмүнүн кызматкери Үсөнбек Ниязбеков курман болуп, ар түрдүү жаракат алган 175 адам ооруканага кайрылган. Зулпукаров: КСДПнын бизге жасаган мамилеси өгөйдөй болуп калды. КСДПнын бизге жасаган мамилеси өгөйдөй болуп калды. Мындай пикирин жогорку кеңештин депутаты Төрөбай Зулпукаров билдирди. КСДП партиясы бүгүнкү күндө 2ге бөлүнгөн. Убагында аталган партиянын саясий мүчөсү болгом. Акыркы күндөрү КСДП партиясы саясий кеңешке чакырбай бизге жасаган мамилеси өгөйдөй болуп калды. Азырынча шайлоого кайсы партия менен баруу керектигин ойлоно элекпиз. Команда менен биргеликте кеңешип чечим чыгарабыз. Буйрус алдыда келечек көрсөтөт, деп кошумчалады депутат Зулпукаров. Эске салсак, буга чейин мурдагы депутат Карганбек Самаков негиздеген Биримдик партиясы азыркы бийликтин партиясы катары 2020 жылдагы шайлоого барат жана шайлоо штабынын жетекчиси катары жогорку кеңештин депутаты Төрөбай Зулпукаров тайындалат деген маалыматтар айтылган болчу. Эки сүйлөгөн Жээн Чороев желпингенде. Бети жоктуктун бийик үлгүсүн көрсөткөн Мирлан Жээн Чороев коомчулуктан ийменип койбостон, абийирине каршы балта чаап, шайлоо босогосун 9%дан 5%га түшүрүү демилгесин коомдук талкууга койду. Биз таң калып бүтө албай отурабыз дегенибиз. Мындан 2 жыл мурун 2017 жылдын май айында ушул Мирлан Жээн Чороев шайлоо босогосун 9%га көтөрүүнү демилгелеп, бүгүнкү күндө Кыргызстанда 200дөн ашуун партия бар. Аларды бириктирүүчү идеология жок. Босогону 9%га чейин жогорулатуу лидерлердин диалогуна жана экономикалык туруктуулукка алып келет деп табактай бетин бүлкүлдөтүп анысын мыйзамдаштырган. Эми 2 жыл өтө электе эски сөзүн унутуп, шайлоо босогосу канчалык жогору болсо, түрдүү саясий партиялардын тобу көчөдө калат да. Алар өлкөдө саясий кырдаалды туруктуу жолунан тайдыруу коркунучун жаратып, элде митингтерге алып чыгууга жөндөмдүү болот деген негиздеменин алдында мыйзам жазыптыр. Бул жүрүшү менен Жээн Чороев элди таптакыр ойлобой эле дөөрүп коерун, принциби жок бир көр пенде экенин тастыктады деп де-факто гезити жазып чыкты. Башар Асад: Трамп АКШ президенттеринин эң мыктысы. Сириянын президенти Башар Асад АКШнын лидери Дональд Трампты өлкөнүн тарыхындагы мыкты жетекчи деп атады. Бул тууралуу ал Сириянын мамлекеттик телеканалдарына маек куруп жатып айтканын РИА Новости жазды.
Асадтын айтымында Трамп өз максаттарын ачык айтат. Дональд Трамп жүргүзгөн саясат үчүн эмес, ачык айкын экенинен улам мыкты. Ал оюн бизге нефти керек, кызматыбыз үчүн акча алабыз, тигинин бизге кереги жок деп ачык так билдирет. АКШнын саясаты ушундай, ачык душмандан өткөн жакшы эмне бар деген Асад. Анын айтымында АКШ президенттеринин баары жалпысынан кылмышкерлер. Буга карабастан кээде өз кызыкчылыгын көздөп турса деле Нобель сыйлыгына да татыктуу болуп калышат. Куудул Тынар Курбаналиевке чара колдонулат. Айрым куудулдардын сахнадагы программалары дыккат каралып, сахналык маданиятка ылайык келбеген сатираларга чара колдонулат. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана туризм министрлиги билдирди. Эске салсак, буга чейин соц тармактын айрым колдонуучулары айрым куудулдардын чектен ашкан тайкы тамашаларына нааразы болуп, министрликке жамааттык кат жолдошкон. Анда Куудул Тынар Курбаналиевдин чыгармачылык сатирасына карата чара көрүү жөнүндө кайрылуу жазылган. Сиздердин кайрылууңуздардын негизинде жогорудагы инсандар менен мыйзам чегинде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз жана активдүү билдирүүлөрдү калтыргандарыңыздарды эске алып, мындан ары алардын программаларын дыккат карап, сахналык маданиятка ылайык келбеген сатираларга чара колдонуу боюнча көркөм эксперттик комиссия иш алып бара тургандыгын билдиребиз деп айтылат билдирүүдө.